Кыз Сайкал Кабылова турмушка чыгат. Ырчы Кыз Сайкал Кабылова жакында турмушка чыгат. Бул тууралуу ырчы айымдын досу пранкер Азырет Осмонов өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Достор, чоң жаңылык. Буйруса 10 февралда Кабылова досубуз өз сүйүктүүсүн таап турмуш жолуна аттанат. Тойлойбуз буйруса. Саку, куттуктайм, бактылуу бол. Анан Кыз Сайкал Кабылова бир аздан кийин өзүнүн сторис бөлүмүнө колуна шакек салган сүрөтүн киргизди. Ырчынын катталуучулары таң калып, болочок күйөөсү ким деп чоң суроо коюуда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Гүлзат Мамытбектин мурунку жолдошу анын үстүнөн арыз жазып 5 миллион сом талап кылууда. Белгилүү блогер кыргыз элини таң атпай уйкудан гана ойготпостон жашоодо ойгонуусуна талап кылган Гүлзат Мамытбек жолдошу менен ажырашуусу кыргыз элине дүң болуп, кээ бир аялдарды да ойготууга жетишкен. Социалдык тармактардан Гүлзат менен экс жолдошу Талант Курманкуловдун үй бүлөлүк чыры байма-бай талкууга да алынган. Бир аз убакыт токтоп калган чыр пиар кайрадан козголуп, эми экс жолдошу аны сотко берип 5 миллион сом талап кылууда. Мындай талаптуу арызды Талант Курманкулов 2019 жылдын аягында жазып, моралдык зыян келтиргендиги үчүн 5 миллион сом төлөп берүүсүн камтып кеткен. Анын айтымына караганда, Гүлзат өзүнө туугандарына жала жапкан. Башында балдарымдын энеси деп унчукпай жүрдүм. Себеби алар чоңойгондо баарын көрүшөт. Бирок Гүлзат сөзүн иш жүзүнө ашыра баштады. Мени каматкысы келип жүрөт. Үстүмдөн арыз жазып, канча кылмыш иши козголуп жүрдү. Гүлзат мени арыз жазууга өзү мажбур кылды. Ал башкача жол менен түшүнбөйт экен. Ар бир нерсенин чеги болушу керек да. Балким ар бир оорудан жабыркап жүрөт. Же сектанттардын баары ушундай болуп кетеби, айтор түшүнбөйм. Адамдын сүрөтүн интернеттен алып, аны кооптуу кылмышкер катары көрсөтүү туурабы? Акыл эси жайында адам мындайга барбайт. Сот мени актады, бирок Гүлзат дагы эле чатак чыгарып, арыз жазганы токтото элек деп пикирин билдирген. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Самара Каримова эч качан эркектин артынан чуркаба. Ырчы Самара Каримова 40 кеңешин Instagram баракчасынан кыздарга жолдоду. Биринчи, алгач өзүңдү сүй. Жашооңдо көрө албастар көп кезигет. Өзүңдү колго ал да алардын ары басып кет. Үчүнчү, буюм сени бактылуу кылбайт. Төртүнчү, бирөөнү сөз кылып сындаба, бирок ар дайым сени бирөө сөз кыларына даяр бол. Бешинчи, көйгөй бул жашоонун аягы эмес. Алтынчы, өзүңдү өзгөлөр менен салыштырба. Анткени эч ким сендей боло албайт. Жетинчи, бирөөнү канчалык каттуу жакшы көрсөң да өзүңдү жоготпоого аракет кыл. 8-чи, сүйлө. Сени угуучуларды таап жана өзүң чечим чыгара бил. 9-чу, жок деп айтууну үйрөн жана аны колдонуудан коркпо. 10-чу, эгер өмүр тарыхыңды жазуу керек болсо, болушунча барактарды бактылуулукка чулганган күндөр менен толтур. 11-чи, эч качан эч бир эркектин артынан чуркаба. Ал сени өзү издеп тапканы жакшы. 12-чи, дарегиңе айтылган комплименттерди кабыл ала бил жана аларга ишен. 13-чү, калп айтпа. 14-чү, өз аракетиң менен бактылуу бол жана жалгыздыктан коркпо. 15-чи, эч качан өзүң туюп жаткан сезимди айтуудан жалтанба. 16-чы, колуңа эмне тийсе оку, билим бул күч. 17-чи, сен кимдир бирөөнүн менчиктеп алган буюму эмессиң. 18-чи, ийгиликсиздиктен коркпо, ал сени ийгиликти багындырууга үйрөтөт. 19-чу, ар дайым өзүңө өзүң тирек бол, өзүңө гана ишен. 20-чы, бирөөгө жардам бер, бирок милдет кылба. 21-чи, ыраазычылык билдирүүнү адат кыл. 22-чи, өз интуицияңа ишен. 23-чү, сылык бол. 24-чү, сенин кыймыл аракетиң сени ким экендигин көрсөтөт. 25-чи, бардык нерседен сулуулук таба бил. 26-чы, сени сүйгөн адамдар менен байланышты үзбө. 27-чи, башыңды бийик көтөрүп жүр. 28-чи, керек гана учурду ыйла жана андан өзүңө керектүү күч топто. 29-чу, күлкү көңүл дабасы, дайым күлүп жүр. 30-чу, бийик музыка жагабы, анда музыка ук, бийле, ырда. 31-чи, сөз пайдыбал түптөгөнү менен аны урата да алат.
32. Кечирим суроо бул алсыздык эмес. 33. Билем кээде мени жаман көрөсүң, бирок мен сени ар дайым жакшы көрөм. 34. Эмнени каалап жатсаң мага дайым айта аласың. Мен ар дайым сенин жаныңдамын. 35. Ар дайым эсиңде болсун. Мен сени кандай учурда болбосун баары бир жакшы көрөм. 36. Билип жүр, сен өзүң ойлогондон да көп нерсеге шыктуусуң. 37. Сен аябай татынакайсың. Муну унутпа. 38. Дайым сени колдоого даярмын. 39. Мен сенин бардык катачылыктарыңды кечирүүгө даярмын. 40. Намысыңды бек сакта. Маалымат булагы, Араба Чекит KG. Белгилүү актер Таукел Муслим махабаты бир көрүп жактырдым. Режиссер Руслан Акундун апамды издеп 2 тасмаларына тартылып, Кыргызстанда да жылдызы жанган казак актеру, теле алып баруучу Таукел Муслим үйлөндү. Бул кабарды укканда казак гана эмес, бир топ кыргыз кыздары да бармак тиштеп кала беришти. Казакстанда секс символ атыккан актердун жүрөгүн 24 жаштагы Махабат Туктубаева казак кызы багындырган. Махабат Туктубаева Караганда Сулус 2017 сынагынын биринчи вице-мисс намынын жеңүүчүсү, модель, келечектеги врач. Биз актер Таукел Муслим менен байланышып, жубайы, алардын сүйүү баяны тууралуу маектештик. Махабат экөөбүз жарнамалык роликке тартылып жатып таанышканбыз. Баарыңыздардын куттуктоолоруңузга рахмат айтам. Ооба, мен 3 ай мурун баш кошуп, азыр үй бүлөлүк жашоонун даамын татып жаткан учурум. Жубайымды тааныштырсам, аты Махабат. Ал 24 жашта, Казакстандын Костанай шаарында туулган. Кесиби боюнча врач. Ушул жылы интернатураны аяктайт. Махабат экөөбүз 2019 жылдын апрель айында менин чач тарачыма жарнамалык видео тартуу учурунда таанышканбыз. Ошондо биринчи жолу көргөндө эле Махабат мага жагып калды. Сүйкүмдүү бою узун кыз экен. Анын бою 1,75 см. Таанышып, сүйлөшүп көргөндөн кийин тарбиялуу, жакшы кыз экенин түшүндүм. Ошондон баштап күз айларына чейин сүйлөшүп жүрдүк. Андан кийин баш кошуу чечимин кабыл алдык. Азыр бир үй бүлө болуп түтүн булатып жатканыма кубанычтамын. Кинодогудай укмуштуудай үйлөнүү сунушун киргизген жокмун. Мен кинодогудай укмуштуудай сүйүүнүн сунушун киргизген жокмун. Жөн эле кел үйлөнөбүз дедим. Ал макул болду. Үйлөнүү тойбузду качан өткөрүү тууралуу көп суроолор берилип жатат. Махабат экөөбүз тең жылуу мезгилди жакшы көрөбүз. Ошол себептүү заманбап тоюбузду кышында эмес, жай мезгилинде өткөрүүнү туура көрдүк. Азыр нике кыйдырып, никебизди расмий каттоодон өткөрдүк. Чогуу жашап жатканыбызга 3 ай болду. Азыр бизде баары жакшы, эч нерсеге өкүнгөн жокмун. Мен бактылуумун, Махабат да бактылуу деп ойлойм. Эми экөөбүз бири-бирибизди бактылуу кылганга, бири-бирибизди таарынтпаганга, капа кылбаганга дайым аракет кылабыз. Жубайым тууралуу айтсам, ал ак көңүл, такыр жаман ою жок, жалаң жакшыны ойлоп, бардык адамдарга жакшы мамиле кылган адам. Махабат ушул сыпаттары менен мени өзүнө тартып алды. Махабат апама жакпай калса андан кыйын болмок. Мен дайыма апам менен кеңешип, анын пикири менен эсептешип иш кылам. Бул тууралуу маектеримде да айтып келем. Махабатты алгач апам менен тааныштырдым. Апама жакты. Андан кийин убакытты соозунун мааниси жок болчу. Дароо эле үйлөнүү тууралуу сунуш киргиздим. Махабат апама жакпай калса анда кыйын болмок. Бирок мен дайыма туура тандоо жасайм деп ойлойм. Менин тандоому апам сыйлайт. Үйлөнгөнгө чейин эле жубайым тамак даамды жасаса, кызганбаса деген тилегимди билдирип келгем. Бул жатта маселе жаралган жок. Махабат тамакты даамдуу жасайт. Ачка калбайм, кызганбайт дагы. Буйруса эми балалуу болуу пландап баштайбыз. Биз үчүн канчалык көп балабыз болсо ошончолук жакшы. Бирок буйруганы, Кудайдын бергенин алабыз. Таукел менен номеримди сураганына ишенген эмесмин. Мен мындан ары Махабат Муслимин деп жазды Таукел Муслимдин жубайы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында. Актердун жубайы жолдошу менен кантип таанышып калганын баяндады. Түгөлөрдүн махабат баяны сизге да кызык болсо керек. 2019 жылдын февраль айында окуумдан Алматыга которулдум. Менин жан дүйнөм бул шаарга барууну самачу. Мурда моделдик студияда эмгектенгем. Сынактарга, мода көзөмөлдөрүнө катышкам. Костанай, Караганда, Астана менен Алматыдагыдай деңгээлде эмес экенин өзүңүздөр билесиздер. Алматы мүмкүнчүлүктөрдүн шаары. Алматыга которулгандан кийин кызыктуу бир иште өзүмдү сынап көргүм келди. Инстаграмдан кастингдер тууралуу маалыматтарды, жарнамаларды карап чыктым. Мага ылайык келгендердин шарттарын аткарып көрдүм. Бир канча убакыттан кийин жарнамага тартылууга чакырышты. Бардым. Ал жарнамага Таукел да тартылмак экен. Тартуу иштери бүткөндөн кийин кетейин деп сыртка чыгып телефонумдун батарейкасына отуруп калганын көрдүм. Ал учурда шаарды жакшы билбегендиктен керектүү даректердин телефондогу тиркеми аркылуу тапчумун. Ошентип
кубаттагыч сурап таппай койдум. Ал учурда уюштургандардын бири келип, биз тартуу иштерин бүтүргөнгө күтүп тур, сизди жеткирип коебуз деди. Табакел менен номеримди сураганын айтып, ага номеримди берүү үчүн уруксат сурады. Ал тамашалап жатат деп ойлоп, жылмайып гана койдум. Тартуу иштери бүткөндө күтүп туруудан башка аргам жок эле. Бир маалда артымдан сени жеткирип коем деп сурады. Мен коркуп кеттим. Карасам жанында Табакел туруптур. Жолубуз бир болсо деп жооп бердим. Ал менин барар жеримди билбей туруп жолубуз бир деп жооп берди. Бирок чын эле бир тарапка барат экенбиз. Мына ушинтип башталган бул окуя 2010-жылдын апрель айында болгон. Маалымат булагы Супер Инфо Чекиткеji. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.